Алынған маалымат кызыктуу болгон окуя. Интернет айдыңдарынын биринде Светлана деген ысым менен катталган орус кызынын баракчасынан алып котордум. Сөз башынан болсун. Мен кавказдыктарды мурда эле жаман көрчүмүн. А бул окуядан кийин өтө эле жек көрүп калдым. Атым Светлана, Москва шаарынын тургуну болом. Жигитим менен курбу кызымдын туулган күнүн белгилеп, кафеден чыккан соң бир аз сейилдейилдеп, үйгө жакын эле аймакта таксиден түшүп калганбыз. Биздин короого кире бериштен ичкери жактан Лада үлгүсүндөгү унаа чыгып келаткан. Жаныбыздан бир аз өтүп эле токтой калып, ичинен күрсүйгөн 5 жигит түштү. Беттерин бүтүндөй жүн баскан. Буларды бир көрүп эле билесиң да, кавказдыктар экен. Мас дагы окшойт. Келип эле бизге тийишип, мени колдон жетелей баштады. Жигитим спортсмен деле эмес, илмейген арык жигит. Ошого карабай мага болуша кетти. Тигилер ул тепки ала баштады. Өтө деле кеч эмес болчу. Өтүп бараткан адамдар жардам кылмак турсун алыс айланып кетип атышты. Же жениямды таштап кете албайм. Бир маалда ары жактан азиат түспөлүндөгү бир жигит чуркап келип, арачага түштү эле, тигилер саамга токтоп калышты. Мен женияны тургузганча тигилер тирешип атты. Азиат жигит сөз менен жооткотууга аракет кылса да, кавказдыктар болбоду. Кол салып жиберишти. Мына ушунда мен кино көргөндөй эле болдум. Тиги күрсүйгөн бешөөнө моюн бербей койду баягы азиат. Бир экөөсү оңбойда калды окшойт. Өзү да бир топ запкы жеди. Бирок бешөөнү алы келбей бирөөнүн колу сындыбы же чыгып кеттиби жерде ыйлактап жатты. Дагы бири бир жеген муштумдан тура албай темтеңдеп жыгылып атты. Калган үчөө экөөнү сүйрөгөн боюнча өзүлөрүнүн ладасына түшүп, бизди сөгүп сагып, жашабайсыңар, мууздап кетебиз дешип коркуткан бойдон кетти. Алар кеткенден кийин полициялар да кинодогудай келди, кечигип. Баарыбызды алып кетишти. Менин жениямдын мээси оор чайкалыптыр. Ошол жерден билдим, тиги азиат азамат кыргыз жигит экен. Жакында эле келиптир Москвага. Досунун чакыруусу менен келип конокто экен. Тышка дүкөн карап чыгып, бизден окуяга кабылыптыр. Бизди кордоп атканда ары бери өтүп аткан мээримсиз өзүбүздүн славяндарга, тиги кавказдыктарга да жек көрүүм калып калды. Ошончо алыстан биринчи жолу Орусияга келип, анан коркпой үркпөй кавказдыктар менен мушташкан кыргыз жигитине алкышым чексиз. Ошондон баштап биздеги кыргыз гастарбайтерлерди, деги эле кыргыз дегендерди жамандагандарга ишенбей, кыргыздарга болгон сыйым күчөдү. Буюрса жай келсе ошол өлкөгө барып да келем деп максат кылдым. Жанагы Азамат деген жигиттен кыргыздардын бир мезгилдерде баатыр эл болгонун, керек болсо ошончо көп кытайлар коркуп жашашканын уктум. Өтө кооз жерлерин, үйүнө барсаң берерге ашын даярдаган меймандос элин айтып берсе суктануум артып кетти. Өтө көп нерселерди айтып берди. Орусча эч кандай акценти жок, таза сүйлөгөн абдан кичпейил жакшы жигит экен. Рахмат сага Азамат. Буюрса сөзсүз барам. Кыргызстан.